Қалсын үшкірігі жаңырды жана жол дегенделе Манас Ниязов ақындық менен ушул жасалма текеге же болбосо муляшка жакындап келе жаткандыгын көрүктөбүз. Ал арада Казакстандык спортчулар убакыт жерде эгип кетти. Бул 9-номер Журагат Мехтевхан абайлаш керек. Мен ойлойм азыр Кыргызстандык спортчулар акындык менен коргондо өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүп, алгачкы салымды атандаштарына салындырууга мүмкүнчүлүк бербейт деп. Ой, жалгыз бошонуп кетти жана коргоочуларыбыз бар. Бирок Кыргызстан өзү жалгыз жетип келип жатат. Алдын Доспон, кыргызстандык улакчылар. Эми Кыргызстан АКШ эмес, Өзбекстан эмес же Орус эмес, бул Кыргызстан казактар бергенде сөзсүз өнүп барган аргымактар менен, андыктан эми биз канчалык качып кетпесин, бирок жетүүгө мүмкүнчүлүк болот. Дегиче алгачкы салымды ишке ашып отурат. Бул албетте дал ушул Кыргызстан командасынын oyuncusu Ернат Майылбай азыр ушул көчөттө Полшенконун аргымактарынын ылдамдыгы чындыгында буга чейин дагы бар экенин көргөнбүз. Азыр эсеп 1-0 эми мындан аркы чабуулдарга көчкөнбүз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жерден көтөргөндөн кийин аттын эгер жалына басып алсаң да анда бул эсептеп койсо болот. Анткени коргоочулар деле бул жерде жолду ачып берет. Дагы да ушундай салымдарды ишке ашырууга мүмкүн болот. Ал эми бүгүн дал ушул жасалма текени бир аз Башкача кара түсүнө баштап боеп койгон окшойт. Буга чейин ак муляшты ойноп жатканбыз. Кайрадан казакстандык улакчылар азыр кыргызстандык улакчы абдан жакшы деңгээлде коргонуп койду. Кайрадан казакстандыктар текесин такымга басып өздөрүнүн кезектеги чабуулун баштап жаткандай. Эми казактар муляжга өтө көнгөн, алар чындыгында жерден көтөрүп башка учурларда мыктылыгын көрсөтөт. Ал эми бирок мындан аркы ушул жүрүштөр кандай болуп көрөбүз. Ал эми бул казакстандык мыктагылардын бирөөндөнөт. Жалпы элге маанай тартуулап дагы оюнду жүргүзүүгө камынган. Азыр биз күткөн жекеме-жеке келди. Дал ушул жекеме-жекеден Кыргызстандын оюнчулары дагы талашсыз. Калсын ишкер жакара электерге кайда ат салды. Ернат Майылбай Эрсултан Айдарханов улуу кортеж менен азыр. Мен ойлойм, жок дегенде ушул жекеме-жекеден бүгүн кыргыздын ар бир оюнчусу атандаштарга мүмкүнчүлүк бермек болуш керек. Буга чейинки тайпалык баскычтарда ошол чейрек финал, жарым финалдык беттештерде дээрлик жекеме-жеке абалдары катталган жок. Анткени баарыбыз болгондой эле негизинен оюн аянттын ичинде, ат майдандын ичинде жүрүп жаткан жайы бар. Азыр сүрмө топ жана аянттын ичине сыртына чыгып кетти. Муляш ошол менен кайрадан жекеме-жеке орун алат. Эгер бүгүн дагы Кыргызстан акылама командасы ута албаса, андан билбейм, мындай мүмкүнчүлүк эми балким кийинки көчмөндөр оюндарында өз үйүбүздө жаралышы мүмкүн. Бирок азырынча эми гана 3,5 мүнөт артта калды. Мүмкүнчүлүк бар. Биздин мыкты оюнчуларыбыз дал ушул жер убакта курамдын үстүлүгүн толуктап келип отурушат. Кайрадан жекеме-жеке Азамат азыр Кубаныч Султан уулу Сусамур менен абдан мыкты деңгээлде коргонуп койду. Бирок калыс уруксат бергенге чейин аракет башталган экен. Мындай болот, ушул калыстардын бир мен баамдаган нерсеси качан алардын спортчулары стартты жакшы алган учурда ишкерге чыгарып коет. Ал эми башка командалар алган учурда бир аз ушул болот. Бирок бул эми чечүүчү ойун. Бул жерде калыстар дагы өзүлөрүнүн гана жеке ынтымагын эмес, жалпы элди ойлош керек. Эки элдин дагы ошол достугун ынтымагын ойлогон оюнду алар коюп бериши керек. Көкбөрдөн дагы жер улаттан дагы албетте калыстыкты тактан аткарыш керек. Кубаныч Султан уулу такымга басты, сол такымга эми качып кетиши керек. Сусамурдан мыктарбай экенин абдан жакшы билесиздер. Бирок ага каршы Курманбек Турганбек, казакстандык капитан, азырынча жакшы коргонуп жаткан жайы бар. Бирок Кубаныч качты. Эми ушул ылдамдыкты жоготпош керек жана атандаштын эми тайгазан эмес, тегерек чийинине жакындап келе жаткандыгын көрүндөбүз. Шашылбаш керек албетте. Эми казак туугандар көнүп калган жерге таштай берип, бирок кыргызстандык улакчылар да кылдаттык менен ойналып барышы керек. Кубаныч Султан уулу аянтта калды. Кайрадан кайтып жатат аттын башын. Атандаштын тегерек чийинин өзүнө жакындап бара жаткандыгын көрүндөбүз. Азырынча көк кийимчендер коргонууда мыкты жана дээрлик тегерек чийинин жанына
жетип келдик. Сусамурду киргизүүгө такыр мүмкүнчүлүк бербей жатат атаандаштар. Кыргызстан калган оюнчулар дагы бир аз жардам бериш керек Кубаныч Султан уулуна. Жана урматтуу эле көрүүчүлөр 15-мүнөт сапарын артууда. Кубаныч Султан уулу жетип келди. Казакстандык бир оюнчу Муляштын бир жагынан бир ширагынан карабаганга жетишкен экен. Эгерде ушул жерде тайгазан болгондо мына бул жерге ташташ керек десек, ал эми тегерек чийимди таппай дагы жатабыз. Чындыгында канча дагы эми биздин ой сонун ошондо жана мына эсеп 1-1 урматтуу телекөрүүчүлөр. Эсеп 1-1. Беттештин 15-мүнөтүндө Кубаныч Султан уулу жекеме-жекеден эңип кеткен. Жасалман тегени ошентип эсепти теңдеп отурат. Эсеп 1-1 ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, Кубаныч Султан уулу канчалык деңгээлде такымы бекем экенин көрсөттү. Себеби жекеме-жекеден суруп чыккандан кийин ошол бир топ убакыттар бою кармады жана жыйынтыгы дал ушинтип эсеп сандары 1-1 болуп тегелип отурат. Эми казак спортчуларын ушул старттан эртерээк көтөрүп барып эле салууга басымчылайт. Ал эми кыргызстандыктар дал ушул жекеме-жекеден алгандан кийин оюнду курчутууга басымчылык көрсөтөт. Эң негизгиси жалпыбыз бүткөн ушул керемет оюн жана кайсыл команданын тактикасы мыкты болсо, кайсыл команданын аргымактары бүгүн таун болсо, дал ошол командага жеңишке жетүүгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар экенин дагы эстен чыгарбашыбыз зарыл. Дал ушинтип аддерге калтырып кетти жана кезек-кезек менен казак спортчулары чийимдин эмес болушунча ичинде сактоого умтулат. Анткени жекеме-жекеде кыргыз балбандарынын күчүн билет алар. Казакстандыктар мүмкүн жекеме-жекеден качкан аракет жасайт. Анткени биринчиден аттары жекеме-жекеде анча да эмес экенин буга чейин байкап келгенбиз. Негизинен ушул старттык курамдан аянттын ичинен эңип алууга аракет көрүшөт. Казакстандыктар кезектеги чабуулун баштап жаткан жайы бар. Чоң ылдамдык менен жападан жалгыз тегерек чейини көздөй жакындап келе жатат. Бирок алдына кыргызстандык булакчылар баса кууп мыкты деңгээлде коргону койгон. Бул Ильяс Исаков Нурзаман менен жана Сүргөт топ. Анткени менен улак дагы да болсо аянттын ичинде Абылайхан Нышанбеков казакстандык оюнчу өзүнүн оң такымына Муляшты басып азырынча кое бере элек. Бирок Муляштын бир ширагынан кармаган кыргызстандык оюнчу Дастан Сагынбек уулу жакшы эле тартып алууга аракет жасап көрдү. Бирок дагы да болсо Абылайхан өзүнүн такымынан текени чыгара элек. Эми гана мынакей коргонуу аркылуу кыргызстандыктар Абылайхандын такымынан Муляшты чыгарууга мажбур кылды. Кайрадан эле Абылайхан бары эңип кеткенин көрүп жатасыздар. Сүрмөт топ мынакей байкашыбыз эле аянттын сыртына чыгарбоо үчүн болгон аракетин көрүп жатат казакстандык булакчылар. Кайрадан жерде Эмирлан Жеңишбеков сол такымга басыш керек. Жок. Башаламандын айынан алдагы Муляшты жерге түшүрүп жиберген. Азыр тартырбаш керек. Жок, жакшы. Азырынча ким бар? Кайда биздин оюнчулар? Дастан Сагынбек уулу коргону коюп жатканын көрдүсүздөр. Казанат ат майданында дээрлик бош орундук жок, урматтуу эле көрүүчүлөр. Байкаган нерсе бул жерден ошол бизде көбүрдөгер Манас Ниязов албан көтөрүп аткан тараптан аргымагын кое турган болсо анда дароо эскертип атат. Бул жакта андай жок. Азыр Манас Ниязов Кыргызстанды алдыга алчууга жакшы мүмкүнчүлүк жаралды. Анын аргымагы канчалык жарап берет көрөлү. Дагы болсо ишенимдүү түрдө такымга басып бара жатат. Эми биздин балбандардын такымы таштай бекем, андан суруп чыгууга отурат. Болгону коргоочулардын дагы жардамы керек. Ошентип Манас Ниязовго жабышкан бул Эсчан Эманбай жана ал дал ушул жерден эми Манас кетти бошолду. Алды ачык, кармакка бир аз Манас Ниязов азыр ишенимдүү түрдө Салым. Эсеп 2-1 убакыт телекөрүүчүлөр Кыргызстан алдыга озуп чыгууда Манас Ниязовдон алгачкы салым финалдык беттеште. Эми Манас Ниязов кулап баратып тайгазанга аткан чийимге кантип үрүлүп кетпесин. Дал ушинтип эсеп 2-1 Кыргызстан алдыда. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, келиңиздер бул нерсеге көз тийбесин жана биздин оюнчуларыбыз дал ушул ыргакта оюнду уланта алат деген дагы терең ишеничтебиз. Ой Азамат, Манас эмне деген аракет, караңыздарчы. Футболду алыс каралыктан тепкендей эле алыс каралыктан ыргыткан жана эсепти өзгөрттү. Эгер ошондо туура чечим кабыл алып ыргытпаганда аркасынан атаандашы келип аты түртүрүп жибергенин көрдүңүздөр. Балким Муляш тегерек чейинге түшпөй калышы мүмкүн болчу экен. Дал ушинтип эми биздин спортчулар алдал. Эми бул жерде старт кандай берилди чындыгында таң калыштуу. Казак балбандары дагы буга чейинки оюндарда жерден ишенимдүү көтөргөн болсо, азыр көтөрдүк. Кушубай Илис уулу анын чабуулдагы жөндөмүн эске ала турган болсок, анын
анын аргамагы Байторну эске алып турган болсок, анда жакшы бир мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок эми казакстандык көзгөрүүчүлөр бул жерде жекени деле көрөлүшү мейли. Азыр кантип эсепти теңесе экен деген амалга келип калган кези. Албетте, Кушай Элисулу кайсы бирдеги туура эле кылды. Аякты сыртына ошону менен экинчи жеке беттештин алкагында Кыргызстандын курамынан Эрсултан Айдаркан уулу кортеж менен кайрадан. Ал эми Эрсултан азыр муляшты жерден эгип алат. Сол такымга бекен басып жатканын көрүүдөсүздөр. Анын аркасынан бул эреже бузуу. Калыс кайда карап жатат азыр? Калыс кайда карап жатат? Ачык айкын эле Эрнат Малимбай Эрсултандын аркасынан келип бычактап алгандыгынан көрдүңүздөр, бирок Калыс оюнду токтоткон жок. Эрсултан Манаска өткөрүп берип жатканын байкоодобуз. Манас оң такымга басты жана эми Манас атын алмаштырган. Байкагаңыздар эле. Бир аз мурун фавориттин ылдамдыгы бир аз жетпей калган болчу. Манас не азыр дагы да болсо Муляштын өзүнүн карамагында сактап жатат. Бошонууга аракет кылууда. Ага чапкан эле жармашкан Улан Байтороев, казакстандык оюнчу. Азыр такымдан жүрүп кетиш кыйын. Кимдин болгондо дагы Манас Ниязовдун. Манас ушул жерден эми чыныгы дүйнө жүзүндөгү мыкты оюнчулардын бири экендигин дааlalаш керек. Кайда кыргызстандык оюнчулар азыр? Такыр көрүнбөйт. Байкап турганыңыздар деле Манас жалгыз көш алып бара жаткандай жекеме-жекеге алып чыгыш керек. Калыс азырынча оюн токтотуп эле эми гана ышкырып жаңырды жана кайрадан жекеме-жеке. Акырындык менен казакстандык оюнчулар эреже бузууга, ошол эле ушурда бир кыр көрсөтүүгө басым жасап баштагандай туюм болууда. Эми абайлаш керек, өзүбүздүн оюнду жүргүзө беришибиз керек. Калыстарга эрегишип, же болбосо атаандаштарга эрегишип, оюндун темпин бузбашы керек. 2-1, 8 мүнөт 13 секунд убакыт бар. Азырынча ар бир өтүп жаткан секунда кыргызстандыктардын пайдасына чечилип жатат. Кудай буйруса утабыз. Жер улактан дагы, көк бөрүдөн дагы. Демек, азыр Куантай кайрадан ортого жекеме-жекеге келди. Ага каршы казак балуандарынан ким чыгат байкап туралы. Эң негизгиси ушул жекеме-жекеде биздин оюнчулар өтө ишенимдүү оюнду көрсөтүүдө жана мындан ары эми кайрадан ортодо калсын ышкырып жаңыргандан кийин ортого кирдик алдык. Казак спортчуларынын аргымактары күчтүү, анан ылдам экен, бирок жекеме-жекеде мына биздин аргымактардын мыктылыгында эч кандай дагы шек жок. Азыр Кубаныч Султан уулу сол такымга басты, эми өзү чабуулга барууга мүмкүнчүлүк бар. Азыр эки оюнчунун жакшы кармап калды. Калыс жолдон качуусу керек жана Кубаныч Султан уулу бара жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле атаандаш бардык тарабынан анын жолун дагы тороп жаткан кезде Кубаныч Султан уулу азыр аргымактын тизинен бир тартып бир айландырып, жол болсо азыр чабуучулардан кимдир бирөө чыгып, андан ашырып алып. Ошондо Кубаныч жана Кубаныч Султан уулу келди. Эсеп сандары 3-1 жана Кыргызстандын күйөрмандарынын биздин кубанычыбызга эч кандай чек жок. Биздин спортчуларыбыздын бардыгы азыр Казанат ат майданында, алар Кыргызстанды колдоого дагы келди жана дал ушинтип өзүңүздөр бул жерде көрүнүш спортчунун эми билбейм. Улан Байтороев атайын эле камчы менен азыр салап кетти. Эми 2017-жылда тарыхты кайталагысы келди ау. Болбойт мындай чындыгында, бул спорт, бул жерде утулганды да билүүсү керек жана биз эми кандай гана болбосун көк бөрүдөнбү, көк барданбы атаандаштарды утууга даярбыз. Ал эми бул оюнда боло турган нерселердин дагы Калыска да Кыргызстан делегация нааразычылыгын билдирүүдө. Куантайдан дубль, Манастан бир салым, ошону менен 3-1. Азыр 10-чу номурда казакстандык оюнчу Улан Байтороев эмне кылгандыгын көрдүңүздөр. Атайын келип Куантайды камчы менен уруп кетти. Эмне кереги бар андай нерсенин? Азыр атайын ушул тактиктик көзөмөлдөөчү инсандар дагы окуяга аралашып, мынакей Кыргызстандын оюнчуларын курчап жатат. Эми Кыргызстандын оюнчуларын бир аз психологиялык жактан басым жасагандар эмне кереги бар? Өздөрүнүн спортчуларын карап, аларды бир аз тарбияласа болот. Бул жерде эми казак тарап эми азыр 2 мүнөт бою биз 4-3 болуп чабабыз. 3-1 эсеп сандарын дагы да болсо ирилетип коюуга аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар. Старт берилди. Алдыргыча көрүп убакыт калган жана дал ушул убакыттын ичинде эми биздин оюнчулар кайрадан көрсөтүүсү зарыл. Өтөрдү такымга.
чабуулду кандай уландар көрөбүз, бирок биздин оюнчулар дагы кармаган жерден кое бербеген балбан билектер экенин эстен чыгарбашыбыз зарыл. Айтор Кыргызстанда эң бир балбан деп билет, мына ошол нерсени дагы далилдеп тастыктай турган учур келип калды го дейм. Себеби Өмүрбек Эсенуулу жок эле дегенде Манас Ниязовдун деңгээлинде чабат деген дагы ошол бир топ сөздөр айтылган. Жана Өмүрбек Эсенуулу өзүнүн бекемдигин мына ушул жерден көрсөттү. Деги чекте азыр чийимдер сыртты көздөй сүрүп чыктык дагы жеке-меже көрүп атат. Анан байкасаңыздар ушул алып чыккандан кийин жерге таштап атат. Буга чейин башка оюндун тепин ачык эле түшүрүп койду. Билинип калды. Жок, ага кырбастан азыр кызыктуу беттешке көрө болобуз. Кубаныч Султануулу кайрадан Азамат Кубантай. Давай хет-трик. Солдан көрдү, жатат жана өнөктөшүнө Ерлан Төлөбековго Ерлан качып кете албады. Коргоочулар Ерлан аттын башын тартыш керек. Бошонду жана жалгыз өзү. Анын үстүндө бир оюнчу бар. Ерлан келе кой Ерлан. 4-салымда эч шашылбаш керек. Жалгызсың. Атты токтотуш керек. Тайгаздан эмес. Ерлан жетип келди жана эсеп 4-1. Бул жерден дагы бир жолу. Жок. Чийимдин четине чыгып калдым да. Эмне үчүн эч ким жок, тоскоолдук жараткан, салып кетип тоскоолдук калган экен. Эчеге ылайык 100%. Аяттын ишleri азыр бул эми сол айланпа калып бараткан ал жерден аламан талаш башталат жана биз дал ошол жерден аламан талашка да назар салабыз. Өзүңүздөр көргөндөй дал ушул жерден бир аз абалды убакыт берилиш керек эле. Ал нерсеге мүмкүн болгон жок дагы кайрадан ушул жерден көтөрдү дагы баары алып бара жатат жана арманга камчы салып азыр жеке орун алат жана бул эле Жонки Орозбаевдин кармашын көрө алдык. Кыргызстан чындыгында бул беттештин биринчи бөлүгүн соңуна жакындап бара жатканда дараметин көрдүк. Казакстандык спортчулардын дагы азыр жерде көтөрүп болгон аракетин жакшы эле жокко чыгардык. Көрөлү кантсе дагы старттан эртерээк алып кетүүгө Казакстандын спортчулары ашууда, бирок биздин спортчулар андай жерде мүмкүнчүлүк бербейт. Караган башкарак жагында жана Кубантай Султан уулу ортодо Султан уулунун ишенимдүү түрдө бул бүгүнкү оюн күндө ушул ортодо өтө ишенимдүү болот. Буга чейин дагы ал атаандаштарга бир рет дагы жерден алдырган жок. Мына кайрадан келдик, көтөрдүк жана дал ушинтип эми сол такымга басуу менен азыр атаандаштын Тайгазанын көздөй чийимин көздөй барууга мүмкүнчүлүк болот. Кубантай басты жана Кубантай Султан уулу мына ушинтип азыр алдыга чыгып кетүүгө чоң бир мүмкүнчүлүк дагы түзүлгөн. Ал ортодо Кубантай Султан уулунан ким ашырып ала турган, өткөрүп ала турган бирөө барбы көрөлү. Кубантай Султан уулу чыкты, аргымак. Ой, бул деген болбойт. Азыр өзгөртүү керек жана мына капталдагы оюнчулар дагы бардыгына гол тарата эми абалды бир аз өзгөртүш керек. Казакстандын аргымактарынын ылдамдыгы анан ушул келип аргымакты кыркан учурлар өзгөчө келип көрө алдык. Ал ортодо бир аз Манас Ниязовго тактыкы жетишпей калды. Дагы жыйынтыгы казакстандык балбан алып чыкты. Бирок көрдүңүздөр жекеге жеткирбей туруп таштап кетип атат жана мындай учурларда кандай болот дагы көрөбүз. Мына ушул жерден кыл чайнашкан беттеш дагы жүрүп жаткан учурда казакстандык балбан алды, оң такымга басты жана чийимди көздөй ал жол издөөдө, бирок коргоочулар да оңой олтоң эмес. Биздикилер сөзсүз түрдө азыр мына ушул жерден атаандаштын жасалма текесинин бир шыйрагынан кармай турган эле болсо анда чийимдин четине чейин аны аргымак менен бирге сүйрөп кетүүгө дагы бизде дараметибиз жетет. Байкайлы дагы болсо команданын капитаны такымга басып бара жатат. Бул Курманбек Турганбекки жана Курманбекки Турганбекки жол издеп жаткан кезде чийимге жакындады. Эми кантсе дагы бар күчтү ортого салуу менен аны алыстата албаса, андан коргоо турары дагы талашсыз. Көрөлү аргымактар да мыкты башкарат. Эң негизгиси биздин оюнчулар жана мына ушул жерден Курманбек Турганбек азыр эки оюнчу келди.
Курманбек Турганбек такым менимче дагы болушу керек. Жана байкайбыз эки жактан бирдей аракетин көрүлдү. Чектери эмне менен дагы кошулот. Албетте эң негизгиси оюнчулар аны чейин сыртынан эле тартып кеткенге убакыт бар экенин көрүлдү. Жана Курманбек Турганбек азыр солуп чыккан. Yana bir gazete ministrine şoför Жана Курманбек Турганбекти азыр ар жактан оюнчулар көрсөтүп атат. Мана сесси окшошпой турат. Эгер аңсалма окшошпой турса, анда ал Деген Карамети чете турган ойчу экен. Манас Ниязов, Курманбек Турганбек жолун туруп келди. Ал эми мына ошол жерден Курманбек Турганбек азыр белеби чекти келди. Акырына чейин күрөштү. Бул биринчи сорлор Кыргызстан убактысы башка. Эми ушул жерде башка убакыт болду. Биринчи тайм. Биринчи тайм 3-1 Кыргызстан курма командасы Өмүрбек Тайра Кубань Султановдун дублунан кийин Манастын жаңы салымынан кийин 3-1 эсебинен алгачкы таймды жеңиш менен жыйынтап жатат. Арада 15 мүнөт кыйындыгы бар. Урматтуу элемештер, спорт телеканалынан алыстабай туруңуздар. Кудай буйрса бүгүн жер убактан чемпион болобуз. Алдыда тыныгуу. Kayra aşağı stüdyoya başladı. Экранга жакыныраак чакыралы. Кудай буйрса жерлак боюнча Кыргызстан курма командасы бүгүн чемпиондукту колдойт билет деген ишеничтебиз. Кызматыңыздарда Бактияр Кыдыралиев жана мен Алымбек Атылбеков. Дал ошентип экинчи таймдасында эми эки команда өз машыктыруучуларынан көрсөтмөлөрдү алгандан кийин дал ошол нерсени ишке ашырууга бел байлашат. Жана дал ушул жерден биздин оюнчулар көтөрдү. Өмүрбек Эсен уулу жерден көтөргөн менен такымга басып жетише алабы дегичекти болбой. Азыр Өмүрбек Эсен уулу жана мындан ары Өмүрбек Эсен уулунун чабуулуна назар салалы. Азыр Эрлан Төлөбеков эмне кылып жатат? Такыр түшүнүксүз. Жол ачып берип жатат. Ушул жерден Өмүрбек Эсен тура чийиндин өзүнө бара жатат. Жана Өмүрбек Эсен жолу ачык. Жалгыз жетип келди. Дегендей эми Чийип калса эле жаратып Тип калса эле жаратып. Калысты көрсөтсө жакшы болмок, режиссерлор. Жок. Жок, эсептелбеди. Көрөлү. Кантсе дагы жекеме-жекеме оң жакта чийимге ташталып, ал жакта алама талаш болот. Жана жасалмак экен, тогун барып Казактан өстөмүн жакшы билет достор. Калыстын ышкырык эмнеси өттөн жаңы Манас Ниязов тумандын үстүндө турат. Жана Туман менен Манас Ниязов бири-биринин тилин кандай табат? Бул айлампада көрөлү. Казакстандык балбан азыр элди көтөрдү. Жана Кыргызстандын чийимин көздөй дагы бара жатат. Андан Төлөбеков жана Эрлан Төлөбеков эми кандай жетет дагы көрүлөт. Жок, түштү. Демек эсеп 2-3 салым. Азыр карайлыча жок, баардыгы жакшы. Баардыгы жакшы. Жана биздин оюнчуларыбыз шаштан жок, мындай ылдамдык менен барган жок. Бирок эмнегедир 2 керемет болуп турабыз. Андан дагы алдыда убакыттар бар. Эң негизгиси ушул байкасаңыздар, ушул казактын балбандары калыстын ышкырыгын күтүп, текени айлантып, жасалмак экен. Жана ышкырык чыгарган учурда дароо алып кетет. Бизде мына ошол нерсеге сагараак болуш керек. Ал эми алыстан жеткирбей таштаган экен. Жеткирбей чаап таштаган, жана дал ушинтип чийинде ичине кирген. Бирок мен караганда мойну ошол тийип калганда, сыртына тийип калганда эми эң негизгиси кантсе дагы биздин оюнчуларыбыз татыктуу жеңишти камсыз кылышыбыз керек. Эсеп азырынча Өтө тактуура чыгарып жиберме дегенде. Талай элерине караганда кантсе дагы дал ошол нерсени ишеним кылыш керек. Азыр Кубаныч Султан уулу көтөрдү, такымга басабы жок, эпе калтырып кеткен. Арада Кубаныч Султан уулу ушул жерден ишенимдүү көтөрүшү керек дегичекти жок. Кубаныч Султан уулунун бул абалдагы ушул көтөрүлгөн темпосу жетиптер электи. Айтор аргымактар чап деп алып кеткенден башка учурлар бөлөктү Самат Кубаныч өтө жакшы көтөрдү. Эң маалуу Кубанова чаңыш кетти. эмнеге оюн токтотуп жүрөт ал? Демек
эке 1 мүнөт эрежеге ылайык 1 мүнөт жерден эч ким эңип ала алган эмес. Ошого байланыштуу калысыштырдын жаңыртып жекеден улантыш керек экендигин көрсөтүп өттү. Жекеме-жеке албетте бул биздин пайдабызга десек эч кандай жаңылыш болбойт. Эрсултан Айдарханов бул кортеж менен азыр Кыргызстандын дагы бир алдыңкы аркмагы кортеж жана дал ошентип Эрсултан Айдархан уулу ишеретти көтөрдү, такымга басты. Мындан ары Эрсултан Айдархан уулунун чабууда кандай жасай ала турганын баарыбыз жакшы билебиз. Эрсултан Айдархан уулу ушул жерден оңдоп басып алган жакшы. өз командалаштарынын дагы жардамын Майрамбек Исбеков азыр Айся менен беттеш башталгандан бери биринчи жолу биздин көзүбүзгө урунууда. Чоң ылдамдык менен келе жаткандыгын байкасак болот. Алдында коргоочу бар, бирок ага карабастан Майрамбек өзүнүн чыныгы чеберчилигин көрсөтөт деп үмүт кылып туралы. Эсеп сандары эбагыре 5-1ге айланышы керек болчу, бирок 200% күчүлүктөр кыргызстандык улакчылар, спортчулар салалган жок. Мен ойлойм эми гана бул жолу Кудай буйруса азыр Казакстандык 2 oyuncu жыгып түштү. Бул кыргызстандыктар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк, бирок азыр капиталыбыздын желеги көтөрүлүүдө. Бир караганда Майрамбек Исбеков өтө керемет качып бараткандай көрүнөт, бирок ушунда казакстандык кармактардагы ылгамды Азияда кем калбай турганын көрсөт. Ат жалындагы талаштан дагы чыкказыр. Ниязов пайдадан менен ортодо жана көтөрүүдө такымга басып ала турган болсо, анда сөзсүз түрдө Кыргызстан үчүн ийгиликтүү бир жүрүш жасалат. Кайрадан фаворит минген Манас, бул жерде жок. 2 oyuncu дароо бир Казакстандын, бир Кыргызстандын оюнчулары кагылышып кеткен экен. Улак. Демек Манас Ниязов азыр жеңеме-жекке чыгып жатканын көрүбүз. Биринчи жолу көрүшүм Манастын жеңеме-жекеден аракетин ана байкай туралы. Манас алдырчы. Кандай жаңырды. Тапта курчун кетип, могул жерде карасаңыздар, андай Манас чыгыш керек жерде. жакын келген учурда ышкырыктуу жаңыртты дагы мындай болбойт. Азыр Манас батырлыгын көрсөтүшү керек мына ушул жерде. Кечээ Курманбек Турганбек чыкты жана Казак курамасы чабуулду көздөй бара жатканын көрөбүз. Калыс дагы ойногусу келип кетти мүмкүнөт. Бир аз армагы чегине гана болсо, сөзсүздө кимге өзүн тоскоолду кычаралып калышы мүмкүн. Азал тегерек сагынышына бара жаткан. Казакстан ула кадактарга чыгып коёт. Турганбектин азыр такымдан сурууга канчалык ашмаз жок. Жакшы тактикадан чыккан менен бирок казакстандык суроо калды. Себеби казак балуаны да болсо Пекин жанына келгенде сөз кылат. Ошон үчүн кандай гана Аут капталган сирек көтөрүп атат. Эң жакшы. кайрадан ортодогу жекеме-жекеге назар салабыз. Азыр кайрадан эле Кубаныч Султан уулу чорто делебесе болбой калды. Дал ошол казактардын амалына амал таап жатат. Калыстын ушул ортого келип ышкырыктуу дагы жаңыртууларын колдонууда. Азыр ышкырыктуу жаңыртып мындан ары артка жылдык. Азыр биздин спортчу артка жылган учурда дагы ышкырыктуу жаңырат, дагы ушинтип оюнчу жана Кубаныч Султан бул жерде көрүңүздөр, биздики кайрылып башка жактарга турган учурда ышкырык чыгарып коет. Адал жибергенден кандай болот? Сен ушул адал экенин адалдамак керек. Бул жерде Кыргызстандын дагы курамасы чыкса, бул адал баарыбыз жакшы билебиз. Азыр такымга басты, эми анын такымдан өтүп Бесел уулу Сурганга бар үчүн жумшартып жаткан учур жана мындан ары өткөрүп алган бул казак балуаны жана
кейін ошол алгачкы салымды солгон бай канча дагы өз канаты жүрүштө дагы назарды туралы азыр келди тиреш ишке ашырылган шамал Қазақстандық ойыншы Улан Байталаев дагы болсо Султановдун жана жакшы өтө жакшы дал ушул нерсени караңыздар казактар жекеме жекеге жеткилбей туруп азыр четиңди дагы таштап кеткен мына эми чийден чыкты дагы жекеме жеке орун алат эми көрөлү кыргызстандын атаандаштык калыстарына балып байкаган эми бир аз активдуураак болуп эртерээк кирип барбаш керек арман эч качан Казактар жактан ышкырып коюлат. Кайрадан ышкырып коюлат. Алга назар салалы. Ерсултан Айдаркан уулу ордуна барып турду атат. Ал башка жакта турган учурда калыс ышкырып жагып жакшы байкады. Жана Ерсултан Айдаркан Болбойт дейт. Ерсултан Айдаркан Эстесе болду. Беречелерин да ойду жүргүзүш керек, анда болбосо ошол болбойт жана ошол жерден алыс ышкырыпты жагытканын байкаганбыз. Қазақстандық ойыншы жанында турат, эмнеге аны карабай жаткандыгын так азыр эскерип жаткандыгын көрдүңүздөр. Бул эсептелбейт эми. Бул оюнда эми бир гана ошол айрыкча калыстардын ошол калыстынан бирача башка калыстар алмаштырып калыстар өтө жакшы болду. Өзүңүздөр көргөндөй алгычтар болуп кетишкен. Азыр Ерсултан жазалауга жиберди. Казактар коргонушубуз керек жакшылап. 8,5 мүнөт убакыт бар. Сүрмө топ жана көп маанайны чүрөйдү. Алдыда көп боронча мелдештер ал жакта биз сөзсүз түрдө мындан дагы көбүрөөк салып жана азыр баарынан бул салымда келсек оюучуларды төрт болуп тегилет жана биз дал ошол жерде ойду мындан жакшыраак стартына берилген экен. Кандай берилди Daha da ne çok düştü. 5 minut kaldı. Yok. 5 3 oldu. Yok sen 3 3 oldu da 4 3 oldu. Oylar yapar mı? 4 3 oldu. оор жерден көтөрүп бара жатат жана бирок Al çıktın mı? жеңишпей намысты колдо кармап жаш экенин карабай ойноп андай кылабай турган болсо азамат кубанбай ушул жерден Ерсултан Айдаркан уулу Ахмет ал дагы да чийимдерин сыртта турган экен да убакыт Убакыт чоңойду калпында башында. жана
Байкал эми олтап бул жерде. Башка бир чакты машина бар. Уақыт тоқтап қоймай өші дейсің. Жана көрөбүз эң негизгиси ушул аралашпай, ушул тартип сакчылары калыстар бардыгын такылдатып мындагы чечип карап берүүсү керек. Эми ортодогу жекеме жеке ойналат, а биз болсо жекеме жекеде көрөлү. Бул жерде ушул жаз талаадан чыгып өз бизнесибизди өнүктүрүүбүз биз болгону ар бир менен амандыктан кылабыз. Куантай Султан жерден келди, жана биздин oyuncularыбыз абалды толук өзүндө ала алат деп калыска кеткен жок, дагы ушул жерден мактан кийинки кайрадан Куантай Султан оюнга аралашты. Ушул жерде азыр атандаштын такымынан Куантай Султан чоң күрөш алып жаткан кез оңго солго тартып бардык жактан оюнчулар өзүнүн жана ошентип казакан ак майданында аргымактардын күчүн да көрсөтүп койду. Спортчулар убакыт биздин пайдага чечилүү керек экен, Куантай жакшы билет, ошон үчүн акырына чейин кое берген жок. Атандаш таштаган учурларда бар. Алды дагы жекеме келди. Манас Ниязов. Бул эмне деген калыстык, урматтуу көрүүчүлөр. Ышкырыкка чейин ал эңип бара жаткан болчу. Аны көргөн калыстар ышкырыгын жаңыртып жиберди. Айтор Такыр беттеште адилеттүүлүк, калыстык болбой жаткандыгын байкасак болот. Вакыт бар. Жалган болбойбуз, бирок эгер калыс ушундай калыстык болуп турган болсо, оюн бир тараптан жүрө турган болсо, анда Муляш азыр 2-5-номурдагы оюнчулардын карамагында. Казакстандын Беков экөөнүн башка жатканын көрүнөсүздөр. Биздикилер ачымыраак деп турган. Башкача Кайран кыргыздын ак көңүлүнүн өзү. Манас кыргыздын айкөлдүгү менен артка карап бара жатканда казак балбаны көтөрдү, калысышты дагы алар өзүнүн пайдасына чечип эми чындыгында ушул аталаштын жасы жатканын балбандарыбыз жашырат. Эгер калыстар бүгүн калыс кылбай турган болсо анда макул. Бул жакта биз ал нерсени жанагы сыйгасы Казакстандын оюнчулар ой, кандай эми бул жерде ышкырык жок. Элечи. Фаворит бири-бирин атуу. Бул эмне деген акмактык. Сарайып кагаз берилбейби? Жок. Ернат Малимбай азыр атайын убакыт таштап кетти. Кайрадан азыр калыс кыргызстандык оюнчуну Кубаныч Султанов өз ережеси менен жумуш жасап жаткандыгын көрдүңүздөр. Өз ережеге сай, өз билетине анан экенин айтып өтөбүз.
Gelsin men bayram. Işkırma öttürün. Bana ışkırasın. Bir Allah canayt. Bana. Kendinde caramayın. Alganda ustup koydu. Valla. Ne öttür. Bir o kadar ışkırma koydu. Ya karşı 500 koydu. Geldi. Молодец. Молодец. Bir жарым минут vakit var. Давай. Bulacak özü üstün tekere çiğneken unutmaşımız gerek. Молодец. Ömürбек. Haydi. Yo, javaşmış geldi. Altına kayda bizde korgoçlar. Молодец. Gitti. 1 minuttan azırak vakit kaldı. Gol etti. Gol etti. Молодец. Молодец. Жарайсın. Kalız olsam kaç yoldan Ömürбек esen. Buna geteli baktı. Ömürбек esen. Ay. Kayda bizde korgoçlar. Çapayısın aslında. Taşlar çıkanda olsun. Gol taşlar. Gel çek. Taşlar. Oldu. Молодец. Dört demeye final oldu. Hazır bu litlerde En son bu sekundalarda 5-5 turnu İyi azıp da esnekte baş mümkün. Atı kuladı kaç. Kırgızстан жер улаттан өзүнүн күчүн дагы да болсо көрсөтүүгө Өзü kulak bırak. эч кайда алыстабай турууга маанайды чүргөөгө чакырамын себеби биз бүгүн Ата-ана келди Ömürбек. Daglar aslında çıkıp oturmazsın ya. Ya Ömürбек. Mıhtısın. Göz tiybesin, söz tiybesin. Ömürбекке мына ушундай мүмкүнчүлүктү курап берген өрттөштөрүнө дагы жалпы Кыргызстан курма командасына рахмат айтам. Убакыт соңуна келип жетти. 4-4 негизге сеп. Kim memnun oldu? Мүмкүн болушунча дал ошол Салып кетсе. ушул алгачкы салымды, алтын салымды салып кетсек гана абдан жакшы болмок. Азыр Муляш казакстандык оюнчулардын карамагында мүмкүн болушунча бешибиз керек, өзүбүз ээлеп алышыбыз керек. Бул Муляш жерде экен, эми гана жок, казакстандык оюнчу эбак эле эң алган 2-номурдагы казак оюнчусу бул Айтанат Даулет. Ага каршы эми азыр кыргыз балбандары өздөрүнүн жакшы деңгээлде көрсөтүшү керек. Ömürбек Эсен уулу Даулет Айтанат Ömürбекке тартып жатат. Ömürбек чыгарыш керек. Oynayın. Ömürбектен азыр 2 кол тең Муляшта сүрмө топ бизге жекеме-жеке керек болот. Жок, улак аянтта калды. Ömürбек жок чыгып кетти. демек дал ушундай азыр чын эле ушул кыл чайнашкан оюн болуп атат, намыс үчүн болуп атат. Ошол жерде эки өлкөнүн дербисинен эми эң чечүүчү салымын ким жаратса өз өлкөсүндө баатырга айланат. Ал эми эстардын спортчуларга дагы бир каалам берип турат. Качта дагы бизде бул беттештин жүрүшүн 12 оюнчунун ким саны болсо чечип турат. Айрыкча азыр Ömürбек Эсен уулу ушул 4-чү салымды салгандан кийин азыр бардыгыбыз ошол Ömürбек Эсен уулун көздөй дагы жекеде бир аз эми сабыраак болушубуз керек. Буга чейинки сабак алышыбыз керек. Азыр Кубантай Ышкыр болду. орундан Жылбай эле туруш керек. Ошентип азыр армакчылык кетти. Себеби биздин армак Калыс кайрадан өзүнүн карьерасын баштап жиберди. жана дал ушул жерде мына Кубантай Султан уулу Тамай Турпен деген Şunaydı oğlum. Кубантай сезип билип артка жыл деп айтты. Ага карабастан калыс Кубантай кайрылары менен ышкырын жаңырып жатат. Ышкыр жаңырганга чейин Турманбек Турганбек эңкейип баштаган болчу. Эми тартып алыш керек. Турманбектин карамагынан абайлашыбыз керек. Турманбек жалгыз кошулуп бара жаткандай. Кайда биздин оюнчулар? Манас Ниязов Турманбекке каршы. Манас өткөрүп жибербек. Süs. Молодец, süs. Молодец. Жолдошбай Орозбаев коргонууга бекем киришип кетти. Жауышчы. Калыс. Манас. Manas'ın örgüsü çeviriyor. Үлгүрүп калган. Манас, талаш аштады Манас. Ошолордо да намыс жок экен чындыгында. Атайын суранып чече жол деди. Oyuncu Manas mı değil mi? Bir diskinler mı? Kırmanlık öyle mi? Көчмөндөр оюнда мен Казакстандын көкөр оюнчу болуп калмасы келбей турганда кепилдик деп айта аламын. Себеби алар үчүн эң негизгиси
Sağ ol. Düşürmüş gerek, düşürmüş gerek. Yaxşı. Çok oynadı. Sucan aşkazın olur da ama. Oğlum suya demesinden de. Ben seni not mu? Oldu ne? Oldu. Bu doktoru arattı 5'te. Doktoru vardı abi. Buna ölçüyor Kazakistan menleri.